Это уже не тот человек, которого я когда-то любила всем сердцем. Он был моим миром, моей опорой, а теперь лишь тень того, кем был. Но Бог дал мне шанс начать заново. Семью, в которой есть место для любви, тепла и заботы. Для меня и нашего сына. С годовщиной, нас любимая. Тебя с годовщиной. Айда жүрсің. Жұмышта. Міне. Үйретіп қойдым бе, Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар, урматтуу айымдар, жанагы мырзалар, достор, бүгүн сахнаматтуу кино басмасында сиздер менен жолугуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кош келиңиздер. А знаешь, о чем? О чем? Неужели люди могут быть настолько совместимы друг с другом? Саламатсыз болыңыз мырза. Саламатсыз ба? Киноны көрдүк. Сиз жаңы чыгып аткан каарман катары мындай жеткире ойноп турсуз, менин көз карашым боюнча. Рахмат, аракет кылдым. Анан кинодо мындай эң оор келген кадр кайсыл болду аткарганда? Менин оюмча акыркы кадрлар, сакал өсүп кеткен, кыйналып кеткен моменттер, ошол моменттер аябай мындай кыйын болду да. Кыйналып кеткен кезде ошол моменттер. Мындай өзүн жоготуп койгон учур. Негизи жашооңузда ошондой учурлар кездешти беле? Буга чейин. Ооба, болчу. Бир-эки жолу болчу, бирок аракет кылам андай моменттерге жеткизбей. Жашоодо эми башкача да кичине. Мамиле десем болот, мындай серьезный отношение урушсак болчу, ошондой болду беле? Буга чейин. Бир жол болгон. Где-то бир 2-3 жыл сүйлөп жүргөн кызым бар болчу. Бирок тилекке каршы же короче сүйлөшпөй калганбыз да. Тагдыр эмес экен. Тагдыр эмес экен. Анан мындай киного сизди тандоо учурунда мындай режиссер менен кантип тандалып калдыңыз, кандай учурлар болду? Инстаграмда стористе рекламаны көрүп калдым. Кастинг болот деп, ошол кастингке катышып, телеграмга жазып, монологду камерага тартып ошентип өттүм. Где-то бир 2-3 жумадай күттүм да, жоопту. Ошентип анан мени чакырышты. Сонун. Сизге ийгилик каалайбыз анда, мындан аркада карьераңызга өнүгүүлөр өсөлөр боло берсин. Сагынам аттуу тасма сиздерге жакса шаңдуу колчолор менен билгизип коелу. Бул кино аркылуу болсо кандай болбош керек деген мындай маселени туура жана так жеткирген аракет кылдык. Дагы бир жолу ушул жамаатка ыраазычылык билдиргим келет. Жаңы мыкты актерлор бул жакка назарыбызга түштү. Чынында жакшы ойноштур, колчолуп койгончу. Аябай суктандым. Баягы бул деген камеранын алдында ойнош оңой нерсе эмес. Бирок чын-чынында аябай ролго кирип, ошону жеткирип берген ушул жаңы таланттарга таазим, силерге рахмат. Ар бир бул жактагы иштеген ушул фильмдин, кинонун үстүнөн иштегендерге да бул жакта толук эмес, тилекке каршы кире албай калышты. Бирок ар бирөөнөргө жакты деп ишенебиз. Анан бизди колдоп берип койгула, анткени бул эмгектин артында дагы баягы үй бүлөлөр бар, алар да багыш керек мындай. Инстаграм, соц баракчалардан бөлүшүп тургула. Мен ишенем силерге жакты деп. Ошондуктан дагы бир жолу рахмат. Саламатсызбы? Азыр эле кинону көрүп чыктык, анан мындай жеткире ойногондой болдуңуз, менин оюмча. Анан сиз
буга чейин ойноп көргөн эмессиз, жаңы кадр, Да, это мой дебютный фильм, я еще ни разу не играла в фильмах. Анда сонун сиз үчүн жакшы эле жетишкендик деп ойлойм. Рахмат. Кинодо эң оор кадрлардын бири кайсы болду? Самый тяжелый это вот где я с папой же ссорюсь же, когда я плачу, кричу, вот это, наверное, самый тяжелый был, потому что я там истерику отыгрывала, плакала. Вот это самый тяжелый, наверное, кадр был для меня. Негизи жашооңузда ушундай тагдырыңызда оор учурлар болду беле? Ну, таких ситуаций не было у меня в жизни. Пришлось импровизировать, да. Анда сиз үчүн өтө эле кыйын болгон го, Да. аткаруу. Анан мындай орусча айтканда серьезный отношения жашооңузда буга чейин болду беле? Ооба, болгон. Мынчалык деңгээлде эмес болуш керек. Ну, не такие отношения, но были нормальные, серьезные отношения, да, были. Анан сиз мындай кастинг болдубу же режиссер көрүп калып эле алдыбы, мындай тандоодон кандай өтүп калдыңыз ошол тууралуу? Нет, этот режиссер меня в Инстаграме увидел и написал мне в директ. Я пришла, сыграла, ну, как пробы были с главным героем, и вот так вот меня взяли. Я не проходила кастинг. Сон алдыда дагы да проекттер бар деди. Жакын арада чыгат да? Ну, пока никаких проектов новых нету. Вот, надеюсь, что будет. Анда сиздин карьераңызга ийгилик каалайсыз. Рахмат. Чоң рахмат. Искупить все, что натворила.